Бардыңыздарга керемет кеч калган New TV шоу программасы түз эфирде. Мен Арсен Султанов жана биздин программабызга кош келиңиздер. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бул түз эфир жана бардык мүмкүнчүлүктөрдү сиздер пайдаланып калсаңыздар болот. Бизде бүгүнкү эфирибизге келген мейманыбыз бар. Азыр бардыңыздарды салга жакыныраак чакырабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын көркүн ачкан татынакай мейманыбыз бар, принцесса Бурул Арунова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Котман кечиңиздер менен. Рахмат, сиздин дагы. Бүгүнкү маанайыңыз жакшы. Азыр жаңы Инстаграмга эмнени киргизип атабыз? Инстаграмга мен ошо New TV каналындамын деп, менин ошо көрөрмандар менен азыр New TV каналын көрүңүздөр деп киргизип жатам. Азыр андыктан силер да көрүңүздөр. WhatsApp номери да бүгүн бизде жазсаңыздар болот. WhatsAppка балким суроолор барбы? Балким келген мейманга сиз да калоо тилектерди айтасыздарбы? Мунун бардыгы сизден көз каранды. 772 98 70 02 сандары. Ушул сандар тиресиздер, жазасыздар, биз калоого даярбыз. Анда эмесе, мен билишимче, дароо эле жаңылыктардан баштасак, жаңы клип пайда болду. 2 айдын ичинде 2 клип тартыңыз болуш керек. Жаңы клиптерден. Эмне себептен дароо ушундай бир? Эмнеге мындай болду деп? Эмне мындай? Себеп дегенде, ошол жүрөгүм ошо ушундай бир чыгармачылыкта абдан изденейинчи, ушундай эмгектенейинчи дегенде ушундай бир жакшы суроо талап болду да. Анан ошол чыгармада жакшы өзүмө жаккан ырларды таап, ошого купулумат болуп, анан элге да жакшы кабыл алынып, анан ошондуктан бул чыгармаларды аткарып, анан элге тартуулоого туура келди да, клип аркылуу дагы. Анан эч өкүнбөйм, себеп дегенде абдан жакшы бир кабыл алуу болуп атат да. Ошондо биз билгендей эле эми бардык ойлоп калса керек, эмне үчүн 2 айда 2 клип тартты депчи. Балким илхом келди. Негизи кыштында ырчарка жана аюуларда эмеспи, кыш кызың кирип кетет, чыгармачылыкка аралашып, анан кийин бир жаңы чыгармаларды алып чыгат да. Эми январь айында эмне менен алектенип жатасыз? Январь айында ошо жана жогоруда сиз айткандай эле дароо эс алуу эмес, иш менен баштадым. Жыл жаңыраар менен эле 3-январдан баштап эле дароо ошо сагынычым деген ырга клип тартып, ошо клипти презентацияланганыбызга 1 эле жума болду. Анан бир жуманын ичинде ошо жакшы ой пикирлер айтылып жатат. Анан буюрса мун менен гана токтолуп калбастан, буюрса махабат күнүнө, 14-февраль күнү махабат күнүнө жакшы берерди даярдап жатам. Ал эми махабат күнүнө биздин мейманыбыз кантип даярданат? Азыр бизде музыкалык чыгарма кезек берели. Бурул Аруновадан эксклюзивдүү чыгарма жаңырсын. Дал ушул чыгармадан кийин улантабыз. Ага чейин WhatsApp'ты унутпайсыздар да, жазыңыздар, кабыл алабыз. Балким жакын адамдарыңыздарга ушундай бир кычыраган кыштын суук мезгилинде жылуу сөздөрдү арнайсыздар. Бунун бардыгы сизден көз каранды. Жазыңыздар, биз ага чейин музыкалык чыгарма, андан кийин улантабыз. Эч кайда алыстабаңыздар. Бардыңыздарга керемет кеч калган New TV шоу. Биз келген мейман менен программабызды улантабыз. Баарыңыздарды катарыбызга чакырабыз жана WhatsApp номерин унутпаңыздар. Түз байланышка да чыкканын унутпайбыз. Эми Бурул, менде ушул учурда суроо пайда болду. Кулабайсыз, коркуп элебеңиз. Айланып. Клипте бардык эле клип немесиз жылмайып ушундай бир керемет жашоону чагылып жатасыз. Негизи сиздин бактылуулуган бул эмне? Эмнеден сиз ушундай бир бактылуулук сезимдерди аласыз? Эң биринчи мен бактылуу болгон бул менин ата-энемдин амандыгы. Эң негизгиси ошол. Мени эгерде мен үй бүлөмдө баары жайында болсо, анда менин жан дүйнөмдө дагы баары жайында болот да. Анан экинчиси болсо, албетте бул мен чыгармачылыктан алган эргүм. Ошол чыгармачылыктан алган эргүм дайым ошо издениш керек. Элге кандай жагымдуу чыгарма жаратсам элге жагат деген ушундай ой мени дайыма түртүп турат да астыга. Ушул чыгармачылыктан тышкары мен билишимче дагы башка жакта да эмгектенесиз. Ооба. Кайсы жакта? Чыгармачылыктан тышкары дагы мугалимдик кесипти аркалайм. Эки жакта, бир жакта вокалдык студиям бар, а бир жакта сабак берип. Бизде бүгүнкү программада негизи ушундай эле СМС, анан кийин исми маек эмес. Бизде оюндарыбыз бар. Оюндарга негизи көпчүлүктөр чыдабайт. Түз эфирде эле чыгып кетип калган бар да негизи. Түз эле чыгып кетип калган. Бизде бүгүн андай болбойт. Азыр жалпы телегөрүүчүлөр билгендей эле, азыр биринчи оюндун аталышы атактуулардын жанында ким деп аталат. Жөнөкөй эле оюн, менимче бат эле киришет болушуңуз керек. Атактуулар менен байланышыңыз жакшы эле бардыгы менен. Ооба. Бардыгын тааныйсыз? Бардыгын эмес, бирок азыр биз 2 сүрөтү чыгарабыз. Сиздин максатыңыз жанында ким экенин табыш керек.
Даярсызбы? Даярбыз. Эгерде утулуп калсаңыз, бүгүн ырдап бересиз. Албетте. Биз албетте утулуп турабыз буюрса. Бизге алгачкы сүрөттөр чыгарып берсин. Азыр бардыбыз көрөбүз. Анан кийин туура айтабы же туура айтпайбы? Бар байкайбыз. Бурул, айтсаңыз. Макс Садырбековдун жанында ким деп ойлойсуз? Экөө чогуу бир сүрөтпү же бөлөкпү? Экөө ар кайсы сүрөт, бирок максатыңыз жанында ким экенин табышыңыз керек. Чолпонбу? Аселби? Билбейм. Бул сиз айтышыңыз керек. Бирөөнү элеби? Бир эле вариантпы? Бир эле вариант. Келиңиз, оңго чейин санайын. Аселби же Айдана деп. Эмнесинен Айдана, эмнесинен Асел, эмнесинен Чолпонду окшоштуруп жатасыз? Жок, мен биринчиден ойлодум да, эгерде максат болсо, значит жанында Чолпон болот, Чопа болот депчи. Экинчисинен почему-то Аселге окшоштурдум да. Асел болуш керек. Эмнесинен Асел? Бутунанбы, колунанбы? Анткени Көйнөгүнөнбү? Мүмкүн арыктыгынан, көйнөгүнөн. Биз да негизи көпкөчө ойлондук. Сонда бул арык деген, мне кажется, жакшы комплимент. Ооба да, ооба жакшы эле. Мен Макстын бетин карабайсызбы, какты карап жатканын? Да, Ооба. көрдүк. Азыр биз ана жыйынтыгын чыгаралы. 1, 2, 3 бизге туура жооп чыкты. Биз Асел Кадырбекова туп-тура. Эми кийинки сүрөт бар. Бул башталышы болгону. Азыр кийинки сүрөттө дагы бири инсандар чалдырып беребиз. Алар дагы белгилүү. Бизге кийинки сүрөттү чыгарып берсин. Көрөбүз. Жанында ким деп ойлойсуз? Толугу менен көрүнбөй турбайбы? Биз атайын толугу менен эле бетин смайлик менен чаптап салдык. Мисалы ким? Тууганыбы же кесиптешиби, эмне деп айтыш? Чыгармачылыкта кесиптеши. Кызбы, балабы? Эмне деп ойлойсуз? Нурлан жана бала болуп койсок туура эмес болуп калат. Сүйлөшкөн кызыбы, жакшы көргөн кызыбы же кесиптешиби? Мен билбейм. Сиздин болгон максатыңыз айтыш керек. Бул болушу мүмкүн, менин жообум мындай деп. Балким эгерде сиз таппай калсаңыз, анда телегөрүүчүлөр тапканга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Нурлан, албетте сүрөттө Нурлан, биздин таланттуу кесиптешибиз. Ал эми жанында, мисалы жаңылыкинде, Аселдикинде болуп, эгерде бир жагы көрүнүп турса, мүмкүн тапмакмыз. Эми или кимди жакшы көрөт деген сүрөтпү? Бул мен негизи эле суроом, бунун жанында кайсыл ырчы болушу мүмкүн? Асел болот да. Дагы деле Аселби? Ооба. Бүт эле сүрөткө Асел чаптап салбайлы анда? Себеп дегенде багы соц тармактагы баракчалардан көрүп жүрбөйсүзбү, Нурлан менен Аселдин сүрөттөрүн, анан экөөнүн сүрөттөрү эле болуш керек. Ал эми чындыкты айтпай туруңуз. Так, башка кыз болушу мүмкүн эмес деле. Башка болушу мүмкүн эмес. Жок, мүмкүн болушу мүмкүн, бирок мен мындай тамаша иретинде айтып атам да. Эми, Бурул, азыр биздин программада негизи көпчүлүк ырчылар таппай калышы мүмкүн. Ооба, негизи биз атайын чоң смайлик менен жапканбыз. Себеп дегенде, азыр карап туруңуз, азыр ким чыгып калышы мүмкүн. Себеп дегенде, бул сүрөттө албетте ким деп ойлойсуздар, бизге туура жооп чыгарып берсе, бул сиз Бурул Арунова. Мынакей. Мен ойлоп атпаймынбы, эки сүрөт бири-бирине айкалышып, бир нерсе экөөнү байланышып турган сүрөт болуш керек деп. Эми кийинки сүрөт бар. Кийинки сүрөт бири-бирине айкалышкан. Жанында ким деп ойлойсуз? Так, кыргыз элинин таланттуу уулу Мирбек Атабеков. Жанында ким болушу мүмкүн? Так, мынтип түшкөн кимдер бар эле? Кимдер бар? Сиз бар экенсиз? Так. Менин да ушундай сүрөтүм бар. Ким болушу мүмкүн? Ким болушу мүмкүн? Кайсыл ырчылар ушинтип колуна алып түшөт ушинтип? Сезбек Исканалиев эмеспи? Сезбек көп ушундай кылат го. Келиңиз мындай кылайлы. 6ка чейин санайын. 1, 2, 3. Утулдум. 4, 5. Жана биздин телегөрүүчүлөр дагы азыр WhatsAppка жазсаңыздар болот. Ким болушу мүмкүн? Сиздин оюңуз боюнча. Балким сиз айткан жооп туура болушу мүмкүн, жана өзүңүздүн сиздин көрөрмандарыңыз силерге да жардам бере алат ошондо. Албетте. Биз дагы көп ойлондук. Бирок сиз таппадыңыз. Бул белгилүү ырчы Нурмат Садыров болчу. Бизге туура жооп чыгарып берсе. Биринчи ошондо ой кетти да, анан что пиджагынан көрүп Нурмат мындай кийбечи эле го. Ой келеткен. Ооба, мындай кийбечи эле го деп. Эми эле эчтек болбойт. Ооба, эчтек болбойт, себептен бизде азыр учурда
1-0. Аха. 1-0. Эми Утканга аракет кылабыз. Ооба, утканга аракет кылыңыздар, шыктаныңыздар. Себептен бизде кийинки сүрөттөрүбүз бар. Кийинки сүрөттөрдө ким болуш мүмкүн? Барыбыз жоо көрөбүз. Ким болуш мүмкүн бурул? Политикага кирдик, Политика азыр саясатка кирдик. Улуу урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбеков. Ал эми бул жакта ким төрагабы же ким? Жакшылап бул сүрөткө маани берип караш керек. Эгерде маани берсек, биздин көп эле баягы ким дейбиз, ушундай өкмөттүн өкүлдөрү ушундай креслода анан желек менен отурат да. Ким болуш мүмкүн ал? Жакшылап карап көрүңүз. Артында желек турат. Байкадыңызбы сүрөттө? Бул мен билишим боюнча эме экен, жогорку кеңештин парламент экен, себептен артында микрофон, анан ушундай бир дизайн ушундай го, жогорку кеңештики. Парламент, Негизи бул сүрөттү мен даярдагам. Бирок ушунусуна мен 100% кепилдик берем. Сиз таптакыр таппайсыз ким экенин. Ооба. Мен атайын сизди утулуш үчүн даярдадым. Ошо да жогорку кеңештин төрагасы болушу мүмкүн. Жумабеков. Жумабеков. Бул албетте туура эмес. Бизге туура жоон чыгарып берсем, бул албетте Сооронбай Жээнбеков. Беш алпаңыз. Арсен, анда мен билдим, бизде 2 президент бар экен да. Көрсө биринчи биз билбей жүргөн турбайбыз. Учурда сизге жардам бергендерден Сапар Исаков деп жазган экен. Бирок Сапар Исаков эмес болчу. Бул биздин эле президентибиз Сооронбай Жээнбеков болчу. Биз программабызды улантабыз. Бизде, менин оюмча, элдердин дагы, сизге болгон көрөрмандардын дагы канчалаган суроолор бар. Албетте, ошол суроолорду азыр WhatsAppка жазып, түз эфирден сиз дагы жооп алууга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Жазыңыздар, күтөбүз. WhatsApp азыр түз эфирде. Жана, менин оюмча, эми ушул жылдары сизден бир өзгөчө, бир эксклюзивдүү чарма күтөт болушубуз керек. Эмне менен кубанта аласыз? Эмне менен кубантайын деген пландар бар? Бул жылга болгон абдан жакшы ойлорум абдан көп. Бул жылы биринчи эле ошо жана жогоруда айткандай сүйгөн жөнүндө 2 жашка бактылуу жашоо каалаган жөнүндө бир. Сиздин көпчүлүк чармаларыңыз негизи сүйүү жөнүндө. Албетте, себеп дегенде ар бир адамдын жүрөгүндө сүйүү жашайт. 14-февралга ишенесиз анда. Ооба. Жок, ишенбейм. Ошол күнгө ырч даярдап жатам да. Эксклюзив катары болсун деп. Анан сүйүү жөнүндө болгондо көп адамдын жүрөгүндө сүйүү жашайт, ошон үчүн ошондой чыгармалар жакшы кабыл алынат экен. Сиздин сүйүүңүз кандай болуш керек? Менин сүйүүм сонун болуш керек. Сонун болуш керек. Сонун болуш керек, абдан реалдуу болуш керек. Анан жана ошо чыгарма ошондой даярдалып жатат. Анан буюрса жаз айларында жакшы бир эски жакшы биздин улуу композиторлорубуздун бир чыгармасын даярдап тоже жатабыз. Ошо анан мүмкүн дуэт болуп калышы мүмкүн. Чыгармачылык жакта бир инсан менен ушундай жакшы пландар бар. Учурда келген СМС билдирүү бар экен. Кандай сиз деген экен? Аябай сулуусуз ийгилик иштериңиздерге деген экен. Чоң рахмат сиздин каалоо тилектериңиздерге. Ишим баары сонун, ийгилик иштериңиздерге дейт. Чоң рахмат. Анда эмесе, жалпы телекөрүүчүлөр мынакей оюнду ойногондон кийин баардыгы күтүп калса керек. Качан эми ушул Бурулар уунунун чыгармасын угабыз, качан ушундай бир мүмкүнчүлүк берет депчи. Бизде ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү түз эфирде New TV шоу программасында Бурулар уунун азыр мыкты сахнадан өзүнүн чыгармасын аткармакчы. Кайсыл чыгарма? Бүгүнкү ошо сиздерге аткаруучу ырым сенден башка деп аталат. Бардык New TV каналынын көрөрмандары үчүн. Караңыздар кандай сонун. Баарыңыздарга арналат бул чыгарма. Анда эмесе азыр баарыңыздарды күтөбүз. Кутуп алыңыздар. Сахнада Бурулар уунуна баарыңыздарга New TV шоу программасынан кички салам.